Кыргызстандагы күйүүчү майларды керектөөчүлөрдүн башкы суроолорунун бири Казакстанга байланыштуу. Эмне үчүн кошуна өлкөдө 1,5 эсе төмөн? Эмне үчүн Кыргызстан бензин менен дизелди Казакстандан сатып албайт дешет? Чындыгында жообу жөнөкөй жана ошол эле учурда татаал. Биринчиден, Казакстан өзү мунай зат өндүрөт жана аны эл аралык баалар боюнча сатат. Мындан көп киреше табат. Экинчиден, Казакстан өз калкына күйүүчү майлоочу май сатууда чыгашага учурайт. Башкача айтканда, бензин менен дизель өндүрүүнүн өздүк баасы калкка сунушталган баадан жогору. Бирок мунай затты чет өлкөгө сатуудан түшкөн миллиондогон кирешени натыйжасында мамлекет мунай затты кайра иштеткен заводдордун чыгашаларын жаап берет жана муну менен өз калкы үчүн төмөн бааны кармап келет. Күйүүчү майлоочу майдын баасын төмөн кармап туруу саясаты Казакстандын экономикасына абдан катуу соккурду. Бензин менен дизель чек арага чектеш райондордон агылып кетип жатты. Казакстан жыл сайын эң керектүү учурларда эгин себи жыйноо мезгилдеринде күйүүчү майлоочу майдын жетишсиз болуп калгандыгын сезип баштады. Андыктан соңку жылдары мунай заттарынын баасын жогорулатууда. Күйүүчү майлоочу майдын рыногунун эволюциясыланууда. Ал эми керектөөчүлөрдүн талаптары барган сайын катаалдашып жатат. Баа, майдын сапаты, экологиялык мүнөздөмө, ошондой эле айдоочуларга кызмат көрсөтүү жана ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү бул факторлор керектөөчүлөрдүн тандоосуна таасир этет. Импортко көз карандуулукка карабастан, Кыргызстандагы күйүүчү майлоочу май рыногу динамикалуу жана атаандаштыкка бай бойдон калууда.